4 баланын энеси Жибек Бекешева Талаш шаарынын тургуну йога менен 3 жылдан бери машыгат. Айтымында йогага келүүгө чейин ал жолду табуу оңой болгон жок. Айрыкча айыл жергесинде, элет жергесинде аял заты ден соолугуна жакшы кам көрө албайт. Анткени ошого ылайыктуу илими дагы жок, билими дагы жок. Анан ошонун жолдорун дагы издегенде мындай көп билбейбиз. Анан турмушка чыкканда аял заты биринчиси эле ошол ден соолугунан кетет экен, ден соолугуна запкы жейт экен. Мисалы, жаш эле келиндер ден соолугунан аябай запкы жеген да. Жаш болгонуна карабастан дагы көп проблемалар бар. Мен өзүм башыман өткөрдүм. 4 бала төрөгөндөн кийин, ошол биринчи эле төрөттөн кийин мен деле ден соолугум начарлаган. Үйдө болгон көп проблемалар ошонан чыгат экен да. Эненин ден соолугу бекем болсо, көңүлү тынч болсо, анан ал дагы бир жакшы нерсени бере алат экен да балдарыначы. Жакшы тарбияны бере алат, жакшы жар болуп бере алат, аял болуп бере алат, жакшы келин болуп бере алат. Ошол көп немени проблеманы чечет экен да, бул ден соолук болсо. Саламаттыгы жакшы эне үй бүлө түркүгүн бек кармайт. Каарманыбыз муну аңдап көпкө изденди. Жолду машыгуудан тапты. Шаардык аялбы, айылдык аялбы сергек жашоо зарыл дейт ал. Баягы үйдө отурган эне дагы психологиялык жактан дагы жабыркайт экен дагы. Баягы өзүн тыштап жиберет экен да. Анан кокусунан эле ошо бир рекламаны көрүп калып, йоганын мындай бир эмесин деле мен билчү эмесмин. Бул эмне экенин деле билчү эмесмин. Анан кызыгып көрүп, анан жолдошуман уруксат алып, жолдошум деле макул барып окуп кел деп, анан Бишкектен барып окуусун окудум. Анан мен жанагындай бактылуу апага айланып баратканымды сездим да. Балдарыма көп бакырбай калдым. Мисалы, мен деле бакырчаак апалардын арасына кирет элем. Анан баягы көрсө, өзүңө баягы иште изденип, өзүңдү неме кылып өнүктүрүп баштасаң, сен өзгөрөт экенсиң. Анткени бул жерде дем алуу көнүгүүлөр бар. Ошо дем алуу көнүгүүлөргө көбүрөөк көңүл бурса, адам дагы ошо эмоционалдык жактан өзгөрөт экен да. Анан бир жылдан кийин уже жакшы бир мындай физикалык жактан өзүмдү немелерди, результаттарды сезип баштадым. Бара-бара бут слабый болуп калат экен дагы, ошон үчүн бутта да көп проблемалар жаралат экен. Бунун бир чечүүчү бир немеси, жолу мындай бир позага туруп, ушул позада бир 10-15 мүнөт туруш керек. Зал жок бизде, бир жерге барып машыгып, же бир жерге барып өнүгүп, мындай билим алайын дегенсең да бир курстар дагы жокко эсе айыл жергесинде. Анан мындай изденгендер бар, негизи көп изденгендер көп, бирок ошого шарт түзүп бергенге мындай бизде андай нерселер жок болгондуктан көбүн эсе ошол баягы проблема чечилбей эле калып калат экен да. Күйөөгө тийдим, болду, төрөдүм, мен функциям ушу менен бүттү деген ой менен кала берет экенбиз да. Кийин дагы ошондой аракет кылыш керек экен да, аял затычы ден соолук үчүн. Биринчи өзү үчүн, анан кийин балдар үчүн, анан күйөөсү үчүн дегендейчи. Аял саламаттыгындагы көйгөйлөр ар бир үй бүлөдө бар. Аймактагы аялдарга жардам берген борборлор жокко эсе. Каарманыбыз тааныштарын, кийин бейтааныштарына кеңеш берип, ден соолукту чыңдоочу тайпа түздү. Мен да ушу биринчи ден соолукка байланыштуу келдим да. Кокс артроз первой степени деп, эки тизем болсо коленный сустав второй степени, тазобедренный первой степени деп диагноз коюшкан да. Анан ошо биринчи Буновскийге барып баштагам. Анан Буновскийден Талашта жок да Буновский. Анан бияка келип кайра бутум аксап баштаганда ушу эмени угуп калдым, жибек. Мага аябай жакты, бирок эң биринчи результат алып баштадым да, келгенден баштап эле. Остеохондрозумда аябай эме болуп, могу жерим желкем ооруп, уюп, постоянно күндө бирөөгө кечинде укалатчын да, то ли балама, то ли да бирөөгө укалап берчи, уюп атат деп. Ошону таптакыр кетти да. Келген 1-2 күндөн кийин эле уже жеңил сезип баштадым өзүмдү. Анан ошон үчүн келе мени көрүп, менин жолдошум да келип баштады. Ал мужской йогага барып жүрөт. Анда бут ооруп,
эмне кылсам велосипед тепсем кичине жакшы болуп калып атат деп велосипед тээп ушинтип жүргөн. А йогага баргандан бери велосипедин деле унутту. Йогадан калбайм деп менен мурун кетет ал йогасына. Мен быйыл 61-ге чыгам. Йогага келгенимдин эмеси себеби мен май айында ооруп калдым ушу белден, грыжадан. Басып барат эле сол бутум отказ берип булам. Анан кийин Бишкекке барып Кортексте лечение алып келдим да. Келгенден кийин 1,5 ай жакшы жүрүп эле, анан 1,5 айдан кийин кайра кармап баштады. Анан азыр Кудайга шүгүр 7-8 ай болуп калды келгениме. Бутум баягыдай оорубай калды, бир аз ооруп жүрүп, анан азыр даже унутуп да калдым да. Эми абдан айыгып кетпесем дагы мен баягы баспай калган, токтоп басып барат эле ай деп эле токтоп калчумун да. Мен аны сезбей калдым. Бул өзүңдүн организмиңди угуп, анан ошого мындай жардам берип иш керек экен да. Мен деле ойлочумун, мен үйдө аябай кыймылдуумун деп, ал башка кыймыл экен. А йогада мисалы бардык мүчөлөрүңө, бардык кан тамырларың иштеп, өзүңө бир эс алып алат экенсиң. Йогада негизи бул баягы көпчүлүк ойлойт, бул мынтип эле отурушат депчи, андай туура эмес. Анан мисалы аял киши көбүнчө көкүрөгү менен дем алып калат экен дагы, женский жактан жабыркап калат экен. Эркек кишилер болсо алар курсак менен дем алып, жүрөк жагы көбүнчө жабыркайт экен да. Анан йоганын дагы мындай бир көп философиясы бар, өзүнүн мындай терең, мындай өтө эле терең кирбеш керек негизи. Анан бирок мындай үстүртөн карап өтсөң, ал философиясында деле баягы эркектин өзүнүн бир функциясы бар, аялдын бир өзүнчө функциясы бар. Анан ошол өзүнүн аялдыгын сактап калыш керек, эркектик өзүнүн эркектигин сактап калыш керек деген нерсе бар да. Анан бирок ошо көнүгүүлөр менен ошол нерсе келет экен. Мага да бул мындай бир башында мен түшүнгөн эмесмин, окуп жүргөндө ушуну түшүнгөн эмесмин, бирок практика менен түшүндүм да. Жасап жүргөндө практика менен бул аялдык назиктигин сактап калыш керек экен деген нерсе ушул турбайбы деген нерсени сездим. Анан баягы биз айрыкча Кыргызстанда аял заты мындай күчтүүбүз го, биз мындай эркек менен тең талашып иштеп, акча таап ушундай кыла алабыз. Анан ошонун үчүн дагы назиктигибизди жоготуп коет экенбиз дагы, мындай көп проблемалар ошондон да жаралат экен. Өнүккөн технология менен катар айылда да аялдар үчүн кыймыл азайды. Андыктан машыгуу, туура тамактануу сергек жашоону түзөт. Ал үчүн ырааттуу талап, саламаттыкты сүйүү жана мээнет зарыл дейт каарманыбыз. Салика Савиева, Элхан Арсланбеков, Талас облусу.